SEO оптимизация деген эмне? Жана ал сайттарга кандай жардам тиет? SEO оптимизация биз качан ар кандай браузерлерден, мисалы ошол эле Safari, Google, Яндекс сыяктуу браузерлерден биз өзүбүз каалаган нерсени издегенде поисковикке жазабыз. Мисалы биз телефон алгыбыз келсе, мында купить телефон в Бишкеке деп жазып туруп издей турган болсок, бизге эң популярный веб-сайттардын тизмеси чыгат. Ошол тизмедеги сайттардын бардыгы бул SEO оптимизация кылынган веб-сайттар. Веб-сайтты SEO оптимизация кылыш үчүн ар кандай түрлөрү жана ар кандай нерселер бар. Мисалы, эгерде биз JavaScript программалоо тили менен веб-сайт түзө турган болсок, анда JavaScript'те биз 2 барабардын ордуна 3 барабар колдонушубуз керек. Аны биз строгий равно деп атайбыз. Же мисалы, HTML-дан эгерде биз сүрөт чыгара турган болсок, сүрөткө биз image деген тег колдонобуз. Тегтин өзүнүн ичинде атрибуттары болот. Ошол жака биз src'ден кийин alt деген атрибутту унутпашыбыз керек. Alt деген атрибут бул SEO-го жардам берет. Ушундай сыяктуу мисалдар абдан көп. Эгерде биз дагы сайтты дагы SEO-сун жакшы кылгыбыз келсе, анда биз Google Search Console деген Google'дун өзүнүн веб-сайты бар. Ошол жерден тоже биз сайтты подтверждение кылышыбыз керек. Негизи веб-сайттар React, Vue деген фреймворктор аркылуу түзүлүп жатса, анда биз аларды SEO оптимизация кылыш оор болуп калат. Ошол үчүн Vue жана React'тын өзүнүн дагы фреймворктору бар. Бул мисалы React-тыкы Next.js, Gatsby деген атайын фреймворктор бар. Ошолорду колдонсок, биз сайтыбызды SEO оптимизация кылыш үчүн оңоюраак болот. Vue.js'те жазылган веб-сайтты SEO-сун жакшы кылыш үчүн биз ага Nuxt.js деген фреймворкту колдонушубуз керек. Эгерде биз веб-сайтыбызды конкуренттерибиздин арасынан биринчи катарга чыгыш үчүн биз ушул SEO кылыш жетиштүү эмес. Аган биз веб-сайтыбызды реклама кылышыбыз керек. Ал үчүн бизге Google AdWords деген веб-сайт жардам берет. Бул видео негизи программисттерге жардам тийиш керек. Эмнеге дегенде, заказчиктер веб-сайттарын SEO оптимизация кылганды талап кылат. Ошол үчүн SEO оптимизацияны үйрөнүңүздөр. Эгерде бул видео пайдалуу болсо, анда комментарийге реакция калтырыңыз.